Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москвада эмгектенип жүргөн эже карындаш агайындылар, амансыздарбы? Мекенен алыста жүрүп, мындай айылдын аурасын сагынгандар бар беле мага окшогон? Туугандар, лайктан басып коюңуздар, группадан группага таратып коюңуздар. Алла разы болсун. Дастан агамдын чакан фермасына келип отурам. 6-7 гектар жерди ушундай ээлеп, домиктерди коюп, чакан ферма ачып, өзүбүздүн мекендештерге кызмат кылууга даяр. Иншалла азыртан чалып, бронт этип, келип эс алып кетсеңиздер болот. Кой эчкиси бар, малдары саан. Кудай кааласа келип, сүт ичип, айран жеп дегендей, каймак жеп, нан тегизип, кудай кааласа жыргап, кенен кесир эс алып кетсеңиздер болот. Бир 4-5 домиги бар. Келип ушул жерге шорго беле, аш беле, же бир командалар келип ушул жерге эс алып кетсеңиздер болот, жоро жолдоштор менен. Анан келип жатканга да мүмкүнчүлүктөр жакын араларда болуп калат, иншалла. Эми андан сүйлөшүп атышыптыр. Атак ошол эртең мененки ошол сиздерге кандай убактар оң? Эртең менен 8ден баштап кечки бир 11-12ге чейин келип жакшылыктарды өткөрүп кетсеңиздер болот, келип эс алып кетсеңиздер болот. Толугураак кененирээк маалыматты айтып берейин сиздерге. Кудай кааласа азыр бул жерде көбүн эсе эчкилер, койлор бүгүн түштөн кийин келет иншалла. Ферманын аурасын караңыздарчы. Тоуктар дагы бар экен, караңыздар. Тухум алып кетсеңиздер болот келип. Иншалла. Сармай, сүт, айран, каймак ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Эс алганча кудай кааласа. Куруттар дагы бар экен. Өтө сонун жерде жайгаштыр ферма, караңыздарчы. Достон ага, ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы, шүгүр. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр жакшы. Алтаспы? Алтас экен. Канча болду экен бул ферманы иштеп баштаганыңа? Ферма 4 жыл болду, ферма ачканыбызга. Элдердин суроо талабына карап, домиктерди дагы мындай эми бүттүмү? Кудай кааласа 3-4 күндө болуптур бүткөнүгө. Ооба, бүттү булар. Канча домик бар бу жакта? Азыр 3 домик даяр. Даяр, ооба. Канчадан бересиз? Условиялар кандай? Ошо боюнча кыскача айтып бериңчи. Домик булар 7000 рубльден азыр бир күнгө. Эртең менен кечке чейин. Түнкүгө калса кудай кааласа азыр болбойт, бирок кийин ооба, кийин болот иншалла. Азырынча жок андай. Караңыздар, бул Москванын четинде, туугандар. МКаттан бери 30 километрдей келдим мен. М12 деген жол ачылыптыр, жаңы эле. Зуулдаган бойдон келдим. Бул жана Кыргызстандагыдай бул. Кыргызстандагыдай дең. Караңыздар, Илемди илип, ушундай кылып этно стилде өзүбүздүн төшөктөрдү салып, балыштарды коюп, бул туугандар утепленный, дом утепленный туугандар. Печкалар иштейт, кудай кааласа. Печканы жандыргандан кийин бир жарым сааттан кийин баня кылып коет дейт могу. Караңыздар. Патинка койгонго же бир нерсе идиш табак койгонго менимче бул нерсе. Бул жерде холодильниги бар. Бул жерде отуруучу жерлер бар. Өтө өзгөчө стилде жасалыптыр. Алла разы болсун. Ошондо эртең менен кимге кайсыл убакыт оң болсо келип 11-12ге чейин отуруп, эс алып кеткенге мүмкүнчүлүктөр түздүңүз. Ооба, иншалла түздүк. Алла разы болсун. Кеңири отуруп кетсе болот. Тигил жакта казан очоктор бар, мекендештер. Ажатканадан иншалла азырынча сыртта, эгер поддержка кылып көп келген болсок иншалла бул жака. Келечекте дагында болсо домиктерди көбөйтүп, кыргыз үйлөрдү коеюн деген пландары бар экен агамдынчы. Жүргүзчү. Бул эми эң кичинеси окшойт бул домик, Бул эң кичинеси, ооба. Селкинчектер бар экен мына. Мына бул экинчи домик. Бул жерге канчадан батат? Дастан ака? Бул мына биринчи домго караганда кичине чоңураак бул. 6-6. 10 адам кеңири батат го дейм ичиге. Жасалгалары ошондой эле.
Bu boshqacharoq bo'ldi mына. Oho. Tapchani meni. Qarangizlar, Qarangizlar, dadil qo'y bu yoq. Bardıq utuplyonlu ya? Ova, utuplyonlu, pol, потолок, stena barda. Qanchadan batat dedingiz bu yoqqa? 10 adam batat qo'y deyim kengiri. 10 dan batat. Ova. Бұл ең чоңы же мұнdan чоң домигіңіз бар ба? Бар бирөөсү. Tamam biri бар. Бул ортончосу. Мына бұл жағында холодильнигі бар. Құда қалса иншалла қышқы сезонға мына даяр. Даяр туғандар. Иншалла. Дастан ака, анан кейін бұлардың условиялар бойынша толығырақ айтып бербейсіз бе? Қандай болады? Условиялар бул бардыгы ушу 7000ден үйлөр. Ертемен келіп кечке 11-12 отырат. Эртең менен келип ушу кечке чейин. Ооба. Оларға нелер қосылат? Қазандарды бекер болот ичинде турабы? Буларды аздан көрсөтөйүнчү. Казан, мангал, ар бир үйгө өзүнүкү. Мына айтылгандай эле очок канасы, көрүңүздөрчү. Условиялар бардыгы бар, аристон бар, эң главный. Идиш табактарды бересиз бияктан. Идиш табактар бар, мыналар бардыгы берилет, бекер бул. Чөмүч, капкел, мына казандарга кошулуп. Чайнек, ошо нерселер бар экен ичкер да? Чайнек, пеле бар. Алар отдельный нар жакта бар аларда. Ичинде бар. Ичинде. Мына. Отундардан чыгат сизден? Отун бар, иншалла. Анан ар бир үйгө бирден казан, бирден мангал, ар бир үйгөчү. Мына стол дагы ошондой мына. 3-4 стол. Анан бирок эки түрдүү тамак кылабыз десе, эки казан алат, бирок кийин жууп коюш керек да, кайта тазалап. Өздөрү жууп коет. Ооба, алып иштетсе болот экөөнү. Ысык суу, музак суу постоянный болобу? Ысык суу, музак суу бар, ооба. Машалла. Суу таза суу, мына Кыргызстандагыдай тунук, мына кудуктан чыккан суу. Азыр деле иштеп атыптырмы? Азыр ооба иштейт. Азыр деле иштеп атыптыр. Жакшы. Ажаткан асыт да, айткандай эле. Көрсөтүп коелу дагы. Көрсөтүп коелук ба? Ооба. Келтирип коюпсуз бирокчу. Бул туалет, бул летний азырынча. Бирок кышка кылса болот, ооба. Бул жерде ошол суу бар. Законный кылып Дастан ака. Көз тийбесин. Сизге окшогон ака ишкерлерибиз көбөйө берсин, чындыгында. Колдон келишинче аракет кылдык да, ушу комфорт кылайлы деп. Мен келтирип коюп сизге караңчы. Условияларды караңыздар, Караңыздар, Арчанын түбүндө мал койду карап, эс алып, койду союп, жарымын шашлык кылып, жарымын бир шурпо кылып, жыргап. Ооба. Көбүнесе Калаган табан пиширип жей берет, ооба. Көбүнесе мекендештерибиз бул жакта отурукташып, бул жакта калып калып атат да, ачык элечи, бул чындык да. Анан жора жолдош, аялдары менен бала чакасы менен келип эс алганга мен сунуштайт элем, о нарактагы чоң домиктичи. Ал жакты кандай сүйлөшөбүз? Иншалла ал жактан сүйлөшөбүз, ооба. Сүйлөшсө болот. Сүйлөшсөк болот, ооба. Жөнүндүү кылып бересиз. Жөнүндүүрөөк кылып бериң. Мына. Бул жагы дагы ошондой эле туугандар, эң чоң домик, Кудай кааласа, ушул стиль мага жакты. Жерге пластарды салып, коздоп коюптур. Холодильниги бар. Бул домик дагы утупленный. Этно стилде жасалган туугандар. Келип эс алып кетиңиздер. Чындыгында мен сунуштайм, караңыздар. Өзүбүздүн кыргыздар ушундай нерсе ачыптыр. Бул чындыгында чоң жетишкендик. Колдон келишинче тартып көргөзүп берүүгө аракет кылдым. Анан агамдын номерлерин ушул жерге жазып койдум. Могу караңыздарчы. Могул жагы, арка жагы полный. Эбегейсиз ушундай токой экен да. Мал кой багып жүргөндөргө чындыгында жакшы окшойт. Келип, мал коюн жайып, багып дегендей жашык эстеп кетсеңиздер болот. Кудай кааласа, бул жакта бир эки торпок бар экен. Атайын жетим торпок алып багып атам дейт агам. Анан Кудай кааласа, поддержка кылсак, жакынкы айларда иншалла кышка жакын могул жерлерге баня салабыз деген пландар бар экен. Андыктан лайк басып, комментарий жазып, жакшы сөз калтыра кетелик. Чындыгында мен көрүп кубандым. Шарттарды түзүп коюптур. Бардык шарттары бар экен. Келип, эс алып кетиңиздер туугандар. Айткандай эле группадан группа таратып коюңуздар, поддержка болсун. Чындыгында бул сезон бир аз кеч калгандай, бирок утупленный бардыгы кышка даяр. Мен агама сунуш киргиздим азыр. Кийинки жылга саамал киргизиң депчи, менден көптөгөн туугандарыбыз чалып
бээнин сүтүн каяктан ичсек болот, дарлыкка ичелик дедик элек, Москванын каягында бар деп көптөгөн суроолор болду. Кудай кааласа кийинки жазга иншалла ошол пландарды аткарат экен да, иншаллачы келип дагы да болсо тартып көргөзүп берүүгө аракет кылам. Лайктан басып группадан группага таратпаңыздар. Поддержка болсун туугандар. Поддержка кылалык. МКАДтан бери 30 км бери экен. Местоположенияны мен комментарийге коюп койдум. Кызыккандар көрсөңүздөр болот. Адреси аябаганда узак болуп кетет экен да. Мына ушундай. Суроолор болсо жазыңыздар, бронт этип келип эс алыңыздар. Рахмат туугандар, рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен үчө коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.